Келіңіз. Bismillah. Бул курулуш иши 20-22 аскер бөлүгүнүн кызматкерлерине турак жай салуу үчүн башталып жаткан кези. Чек ара кызматкерлеринин жакшы саамалыгына облус башчысы баш болгон бир катар жетекчилер катышты. Жаныбек Жалалов өз сөзүндө чек арачылар үчүн түзүлгөн шарт үчүн демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдирди. Бул Баткендин эли бар эле билесиздер, чек арачы. Ошондуктан сиз бизге чоң стимул берип атасыз да. Чоң стимул берип атасыз. Ушу чек араны ошол жерде карап коргоп, Кыргызстан эми чек ара тынч болсо Кыргызстан тынч болот дегендей. Ошон үчүн бизге чоң стимул берип атасыз. Бул үчүн чоң рахмат. Бизге дагы бир дух берип атасыз. Бизге дагы бир мындай повод берип атасыз. Башка дагы бир спонсорлорду издеп биз Кудай бурса биз дагы колдон келген жардамды бергенге аракет кылабыз. Чек арачыларга арналган үйдүн курулушун Квартал строй жоопкерчилиги чектелген компаниясы жүргүзүүдө. Аталган компаниянын жетекчиси Асыл Талипованын демөөрчүлүгү астында тургузулуп жаткан батирдин жалпы сметалык баасы 20 миллион сомду түзөт. Курулуш ишине жергиликтүү жумушчулар тартылган. Башталган курулушту 2021 жылдын 28 майында чек арачылар күнүнө карата бүткөрүү мерчемделген. Өзүбүздүн компанияда ушундай чечим чыгарып, бул жерге колубуздан келишинче жок дегенде 8 үй бүлөгө болсо дагы ушундай үйлөрдү салып берели деп чечим чыгарганбыз. Жайында бул военный часттын командири келип биздин компания менен меморандум түзүп кеткен. Бүт проектный документациясы даяр болгонго чейин биз ошол меморандум негизинде кызматташып аттык. Эми проектный документация бүтүп, бүгүн стройканы баштап атабыз. Кудайым буйрса мындан ары меморандум негизинде уже долбоор түзүп, анан ишти кыла беребиз. 8 үй бүлө кирип жашаса болот. 580 чарчы метрге тургузулуп жаткан үй бир кабаттуу болуп, 8 батирге ылайыкташкан. Батирлерде заман талабына ылайык бардык шарттар каралат. Турак үй чек ара кызматкерлерине 20-22 аскер бөлүгүнүн үй башкармалыгы комиссиясы тарабынан аныкталып берилет. Бул үй бүткөндөн кийин бунун бөлүнүп кимдер жашай турганы, кандай тартипте бериле турганы бул аскер бөлүктө түзүлгөн комиссия бар атайын. Ушу үй башкармалыгынын комиссиясы бар. Ошол комиссия карап, кимдер биринчи кезекте турат жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эске алуу менен бүткөндөн кийин бул үйлөр ошол тартипте берилет. Мамлекет үчүн чек ара кайтаруу эң маанилүү болуп саналат. Ал эми чек арачылар эр жүрөк, чыдамкай, чыныгы, патриот сезими жогору эр азаматтар. Улуу милдетти так аткарып, ар намысты бийик туткан 20-22 аскер бөлүгүнүн чек арачыларын үй бүлөлөрү менен ыңгайлуу батирлерде жашоосун камсыз кылуу аракеттери мындан ары да уланса деген илгери үмүттөр орун алууда. Назгүл Абдрахманова, Расул Каныбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Мен өткөндө ошон үчүн тиги неме проекттин көрүп ошо кээ бир немелери